ар бир жасаган кайрымдуулукка. Ой, кандайсың Гулиза? Саламатсызбы? Таттынашка, канча жаштасың? 12-демин. Айымадан 1 жаш кичүү экенсиң, э? Кайсыл жактасың Ооба. азыр? Кайсы жактасың? Мен Испанадаммын. Испаниядан кайтып келебиз Бишкекке. Так, ойлонуш керек. А? Бишкекте эжем бар менин. Азыр каникулдасыңбы? Ооба. Так. Эниңди алып келе аласыңбы? Ооба, албетте. Машина жиберейинби? Макул. Мен сизди аябай көргүм келет. Только ыйлабайбыз, э? Гулизабы өзүң атың? Гулизада. Гулизада, алтышка. Иниң канаки, иниң кана? Иним азыр садикте болчу да. Канча жашта? 5 жашта. Сүйлөй албайм. Анда мен сен өзүңдүн мага сотовый номериңди бересиң. Мен буюрса эртең сага машина жөнөтөм. Ошол машина менен сени Ошко чейин алып келишет. Анан Оштон Бишкекке көлүгүң бар да, э? Ооба. Мен ошону азыр сураштырып билейин. Менде азыр өзүмдүн туристтик агентством бар, El Club Travel деген. Ошол жактан эгерде иниң экөөң чогуу учуп келе алсаң, анда эртеңкиге мен самолеттон Бишкекке учуп келгенге билет алып берем. Андан кийин өзүм сени барып аэропорттон тосуп алам. Сүйлөштүкпү? Ооба. Атаңды канчадан бери көрө элексиң? Канча жаштан бери? Ата мен кичинекей кезимде эле таштап кеткен. Канча жашта элең? Эсиңде барбы? Жок. Апаңчы? Апам 2-3 жыл мурун турмушка чыгып кеткен. Мен азыр тайым. Бактылуу болсун. Мейли, бактылуу болсун. Сен өзүң азамат кыз турбайсыңбы? Алар жөнүндө эчтеке ойлонбостон, тайнеңе күндө тайнеңен батасын алып, тайнеңдин курсагын тойгузуп, ошол тайнеңдин сүйүктүү кызы болуп жүрө бер. Сен болсо кубанып, чоңдор менен да, тайнең менен да сүйлөшсөк болот. Анда ошол биринчи күнү окуу башталып калат экен, э? Ошого чейин Бишкекте каникул өткөрүп кет. Баардык Испанияда классташтарың вау деп таң калышсын, э? Ким бар жаныңда? Тайнем бар. Тайнеңди көрсөтүп койчу. Саламатсызбы, апа, кандайсыз? Жакшымын. Кызыңызды жибересизби каникулга менин үйүмө? Mayli. Эмнеге ыйлап атасыз? Mayli kızım. Aynen keteyim. Bundan martaban uluk bolsun. Seni körüp şu kız menen körüp жүрөм. Körüp жүрөm. Xuddi köpkө чыкканым үчүн кызымдай эле көрөм сени да. Xuddi bir тууганымдай. Бул кубанычтын көз жашы болсун, э? Ушинтип кубанып, биргеликте жакшы күндөрдү өткөрүп жүрө берелик. Эртең мен анда же бүгүн кечинде азыр мен билеттерди караштырайын. Кызыңызды каникулга жибериңиз, коркпой эле. Мен кайра салып жиберем. Сизге белек берип жиберебиз. Анда баардык биздин түз эфирде көрүүчүлөргө салам жолдойбуз. Анткени ушул биздин көрүүчүлөрүбүз тандап алышты, жөнүчү кылып сиздин кызыңызды. Анжелика менен каникул дегенбиз. Ошол мен да кыздарым менен кандай каникулду өткөрүп атсам, кыздарыма кошуп, Бишкекти айлантып, жакшы каникул өткөртөм. Иниси аты ким? Небереңиз? Muhammed. Я. Muhammed. Гүлзада, э? Gulzada. Гүлзада. Nur Muhammed. Гүлзада менен Нур Мухаммедти анда тосуп алабыз. Mayli. Келиңиздер. Chet tili chiqmay atadi da bolam ko'rsatib atam. Я. Mayli. Тууган тууралуу күбөлүктөр бар да, э? Bardыгы бар. Болду анда азыркы чалам мен. Мага сотовый номериңизди берип коюңуз. Rahmat.
Сонун болду. У меня все прямые эфиры вот так вот. Слезы, эмоции. Ну ничего с этим не поделаем, да, мы же все люди. Вот. Жашоодо ар кандай сыноолор болот экен, кээ бирибиз сыноо менен төрөлөт экенбиз, кээ бир наристелерибиз төрөлгөндө эле энесинин сүтүн ичпей калат экен, таштанды наристе болуп калат экен. Көбүнчөсү наристе жыттын өмүр бою эңсейткен, балалуу болгусу келет экен. Ошон үчүн жашоо бул жашоо экен. Жашоо ошонусу менен кызык. Гүлзаданын мындайча айтканда атасынын эсинде да жок экен, таштап кетиптир. Апасы турмушка чыгып кетип, бирок кызын дагы уулун дагы таштап койгон экен, бирок тайнеси сонун кылып багып атат. Ошондон апасына бакыт тилейбиз. Эч кимди эч нерседен күнөөлөбөйбүз. Жашоо улана берет. Кудайымдын берген буйругу менен, Кудайымдын берген берекеси менен сонун нерселер бул жашоодо болот. Ишениңиздер. Жакшы нерсеге үмүт кылышыбыз керек ар дайым. Мен жашоомдо ошончолук кыйын күндөр көп болгон, аябай көп болгон, бирок ошол күндөрдү мен эстеп өзүмө дагы күч алам. Ар дайым ойлойм, бул нерсенин баардыгын Кудайым жөндөн мага берип аткан жок. Бул сыноолорду Кудайым мага жакшы нерсе дагы берем, ушуга чыда деп ушул сыноону берип атат деп мен кабыл алам. Анан ушундай кыйынчылыктардан кийин Кудайым ар дайым мага өзүнүн берекесин, жакшысын берет. Ошол сыноолорго мен бир аз чыдап койсом эле, аягында сонун болуп күн тиет да. Ошондуктан мөндүр жааса дагы кайрадан күн тиерин биз билишибиз керек. Эч кандай гиф болгон жок. Жөн гана мен өзүмдүн постторум астында ар дайым белектерди берем. Жөн гана өзүмдүн катталуучуларыма сюрприз жасайм деп эле. Мен менен каникул өткөрүңөр келетпи? Менден белек алгыңар келетпи дейм. Гүлзада келсе дагы өзүмдүн жакшы буюмдарымды белекке берем, каникул өткөрөм. Азыр Гүлзадага анда мен өзүмдүн Эль Club Travel менен Оштон Бишкекке билет алайын. Анан Гүлзаданы Бишкектен аэропорттон тосуп алгандан баштап Бишкектеги каникулдун баарын видеого тартып сиздер менен бөлүшөм. Сиздер болсо колдоп туруңуздар, Молодец, Гүлзада деп. Эфирди сактап коем, аман болуңуздар, сак саламатта болуңуздар. Мына ошентип өзүмдүн эч кандай гиф жок, эч кимге катталбай эле коюңуздар. Мен баракчама катталып, менин оюмдарыма катышканыңыздар үчүн рахмат деп эле мында ушундай оюмдарды ар дайым өткөрүп турам. Ал эми бүгүн 21:00 мен iPhone 11 ойнотом. iPhone 11 утуш үчүн сиздер менин 66 менин подпискамдагы досторум баардыгына катталышыңыздар керек. Өзүм эле ансы эле бырылып атат элем, таза бырылдап калдым. Так, эфирди сактап коем. Так, Жанаттын Здравствуйте. Я думаю, здесь мои девочки сидят. Что-то их не видно, да? Они в баре или здесь? Они переодеваться пошли. А у вас есть шиповник чай? Или внизу только, да? Все, хорошо. Можно нам тарелочку, пожалуйста? Я специально привезла им пирожное. Тут молоко было, все растаяло. И привезла вот такие вот наши любимые пироженки из Бишкека. Бац. Саламатта болуңуздар, баарыңыздарды жана ресортко чакырабыз. Бааларын тактап туруп, мен анан сиздерге сториске жүктөп коем. Ал эми эгерде романтикалык кече кааласаңыздар, смотрите, романтический ужин. Да, тарелочку с ложечкой, с вилочкой. Романтический ужин, номер с оформлением, вкусное вино, кто пьет, бассейн, сауна, хамам, премиум массаж на двоих, завтрак. И это все стоит $200, $190. $190. Это целых 2 дня будете здесь отдыхать. Также чудесный горный воздух. И что здесь? Обычные цены я еще посмотрю. Так, подарочные спа-сертификаты тут еще есть. Цены, по-моему, в пределах $100.
пожалуйста, ошентип. А так 1,5 сом менен келип эле бассейнге түшүп, территориянын баарын кыдырып, бир күн кечке эс алып кетиңиздер. 1,5 сомду сиздер кафеге кирип деле лагман шорпо, плов жеп сала атпайсыздарбы? Андан көрө келиңиздер бул жака, эс алыңыздар. Облепиховый чай. Сколько стоит облепиховый чай? 250 сом. Нурсултан нас обслужит. 250 сом облепиховый чай, как и везде. Не думайте, что если это Жанат Ресорт, то это все дорого. Көз коркок кыл батыр дейт го. Коркпостон келериңиздер. А мне приятного чаепития. Сейчас я дочек дождусь. Ой. И все. Келиңиздер.